Урматтуу кесиптештер, Масалиев, мен кечирим сурап атам. Алмаз Акунжанович, бир реклама чыккан болчу, иногда лучше жевать деген сөздү. Курултай боюнча мыйзам так жазылат, 6-берене конституция жазылат. Мыйзам менен тартип бекитилет. Болду, эч кандай президентте, жогорку кеңеште, өкмөттө укугу жок чакырганга. Биз мыйзам кабыл алып беришибиз керек. Силер ошол багытта иштебейсиңерби? Парламент угат, кулак салат, жардам бергенге даяр. Келгиле ошол мыйзамды кабыл алгыла. Анан президент эмне кылса деле мыйзам сактайт деген андай пикир болбош керек. Ал деле адам. Бизге окшогон адам. Анын деле жанында Укушев жана башкалар бар. Адаштырат. Биринчи президент эмес, акыркы президент эмес. Мынчалык асманга чыгарып алып, анан асмандан түшкөндө кийин көрөбүз кимдики туура деп. Мыйзамды бузбай коелу. Курултайда маселе эмес. Мыйзамды кабыл алып берип, ошонун президентке укук беребизби? Беребиз, маселе жок. Парламентке беребизби? Парламентке берели. Бирок мыйзам болуш керек. Болгон ошол эле. Эмне кылса эле жок, аныкы туура деген койгула, аны токтоткула. Башыбыздан өткөн 30 жылда 5 президенттин башын жеп кеткенбиз, ушинтип мактай берип асманга. Мен коргогон жерим жок президентте. Бирок чек болуш керек да. Мен суранат элем. Андан көрө курултай жөнүндө мыйзамды тездеткиле, өткөргүлө. Бая казинону өткөрдүңөр го 2 күндө. Өткөргүлө ушундай. Анан мыйзамды болот. Ошондуктан мен суранат элем. Бири-бирибизди мындай каралап, урушпай, ынтымак менен кетсек кетели, ынтымак менен. Баарыбыз бири-бирибизди түшүнөбүз. Каршы пикир боюнча мен пикиримди айттым. Эми бул мыйзамдын табигаты ушундай, каршы пикир келет. Ага биз же макул болобуз, же каршы болобуз. Болду ошол эле. Талаша турган эчтеке жок. Ал эми түшүнүк кандай? Конституцияга дал келеби, дал келбейби? Администрация президенттин укугу жок конституцияны чечмелеп бергенге. Президенттин укугу бар, өзүнүн пикирин айтканга. Ошондуктан ал Укушев жазды, президент кол койгондон кийин биз ал киши менен сүйлөшөбүз. Парламент пикирини дош менен чечет. Болду. Рахмат, процедурный 6-микрофон.